papa. Ça m'intéresse. Oui, vite, allez, en avant. Laquelle de ces propositions n'est pas une spécialité culinaire? Le borshak. Франциянын М6 телеканалында Пекин Экспресс популярдуу саякат долбоорунун жаңы сезону чыкты. Ал толугу менен Казакстанга арналган. Ал муз жолу деп аталат. Көрүүчүлөрдү Казакстандын бай маданияты, каада салттары жана уникалдуу жаратылыш ландшафттары менен тааныштырат. Катышуучулар саякаттап баарылашуу жөндөмдүүлүгү жана тапкычтыгы боюнча ат салышат. Казактын даамдуу тамактарынан даам татышат. Салттуу ырларды ырдашат. Спорттун ар кандай түрлөрү боюнча күч сынашат. Ал эми түнкүсүн жергиликтүү тургундардын коногу болуп, Казактын достугу менен таанышат. Тартуу учурунда команда Астана, Алматы, Шымкент, Бурабай жана башка популярдуу туристтик жерлерде болушту. Уюштуруучулар айткандай, бул тажрыйба маданияттар аралык диалогту үйрөтүп, билим берүүчү долбоорго айлантат. Az болсын. Оз барсын, приятным. Рахмет. Амандык. Да. Амандык. Рахмет. Спасибо. Рахмет. Көп рахмет. Спасибо. Тогда что, чай налили нам? Ну, putain, il s'arrête plus, lui. Көп рахмет. Как чай пьете? Черный, с молоком? Чай, да. Казах чай. Pas drôle. Белгилей кетсек, Пекин Экспресс шоусу туристтик артыкчылыктарды калыптандыруучу эң популярдуу француз теледолбоорунун бири. Кышкы сезон көрүүчүлөрдүн кызыгуусун жаратат деп күтүлүүдө. Аны Францияда, Бельгияда, Монакода жана Швейцарияда 7 миллионго чейин көрүүчү көрөт. Туризм жана спорт министрлиги программа чыккандан кийин Казакстанга туристтик агым кеминде 15%га көбөйөт деп ишенет.